Наристең жытын жыттап, колуңа алган соң, дал ошол бөбөктүн өмүрү, тагдыры жана ден соолугу сенден көз каранды экендигин билесиң. Ал инсанды, ал бөбөктү бактылуу кылыш үчүн күрөш менен күн өткөргүң келет эмеспи? Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Биз дагы бир бөбөгүбүзгө ден соолук сурап, кайрымдуулук кылуу үчүн бүгүнкү эфирибизди жасап отурабыз. Атым Назира Кадыева, саламатсыздарбы? Биз жогоруда айткандай эле көптөгөн инсандарды студиябызга чакырып отурабыз. Алардын бири дал ушул кичинекей Акылайдын тайенеси Батмажи бүгүн биздин студиябыздын коногу. Саламатсызбы, Батмажи? Кош келипсиз эфирибизге. Сиз небереңизди алып келген экенсиз. Деги эле кандай ой менен биздин берүүбүзгө келдиңиз? Саламатсыздарбы, урматтуу кутман калкым. Сөз башынан болуш үчүн башынан айтайын. Мен эки балам ушундай тубаса көрүү боюнча инвалид болгон. Биз башында ошол бул илим техника жетиш эле учурда болсо керек, көздүн деле 400дөн ашык эмеси бар экен, диагнозу бар экен. Силердин диагнозуңар өтө оор экен деп айтканда, мындай татаал экен. Операцияга да болбойт, леченияга да болбойт десе, биз көрсөтпөй жүрө бергенбиз. Анан бул кызымдын кызы, неберем да, ошол кызынан өтүп калган нерсе. Анан болбойт деп жүрө бергенбиз. Анан көз доктурга былтыр кайрылганыбызда анан айттыр, бир жагына радужка койдурсаңар, булар негизи тубаса эме төрөлөт экен. Кареги жок. Ошо карек койдурсаңар, ол кыз ошол жүрө берет, ушул боюнча жакшы көрүүсү сакталып калат деп. Башынан булар өзү жакшы көрөт экен да. Анан биз кам көрбөй койгон үчүн жылдан жылга анан буларды начарлап барып зрениясын жоготуп коет экен. Ал азыр бунуку убагында кам көрсөк, ушул боюнча калат экен да, зрениясы сакталып. Ошого биз былтыр кайрылуу жасаганбыз, бирок былтыр болбой калды. Анан быйыл ошол министерствого, саламаттыкты сактоо министрине кайрылсак, жакшы, аларга мен терең ыраазычылыгымды билдирип коеюн алдын ала. Ошол бекер квота менен Турцияга бекер операцияга бизди эме кылды да, жолдомо. Түркияга барып операция жасата турган болсо, Акылайдын көзү көрүшү мүмкүн турбайбы? Көрүшү мүмкүн. Демек бир көзүнө карек салыш керек. Карек салыш керек. Анан убагында кам көрсөк, анан берки көзүнө да өтүп кетпейт экен да. Өтүп кетүү да коркунучу бар экен да. Азыркы учурда бир көзү көрөт, а бир көзүндө көрүүсү өтө начар. Ошондойбу? Ошондой. Барып ошол начар көрүп атат. Сиз айтып калбадыңызбы, баягы эки балам бар, экөөнүн тең көрүүсү начар болуп төрөлгөн депчи. Ал дагы баягы укумдан тукумга өтүүчү диагноз беле? Ооба, укумдан тукумга өтүүчү. Сиздердин тукумда барбы? Кимде бар экен? Мен жолдошум. Жолдошум атасынын атасы болуп келатат экен да, бул укумдан тукумга. Мен ал жөнүндө мурда ойлоп отурдум да, жаш кезде бул укумдан тукумга өтүп кетет деген нерсени ойлоп отурдум да. Анан бул эми энеден деле өтөт экен да. Мен ойлоп турдум, энеден өтпөйт го деп. Бул кызымдын дагы бир кызы бар. Азыр Айдана 12 жашта. Атайын адистештирилген мектеп-интернатында окуйт. Ал дагы ошондой да. Көрүүсү начар. Көрүүсү начар. Сиздин жолдошуңуздун да көрүүсү начар болчу? Көрүүсү начар болгон, анан барып көрбөй калган да. Бунун ошол радужки биз мына саламаттыкты сактоо министринде Осмон Масалиев деген бар экен, ошол оорулууларды ошол жак менен байланыштырып, шарттарын бара турган эмелерге түшүндүрүп берет экен. Ошол айтты, ошол байланышып көрсө неме дет. 800 евро экен көзүн радужкасы, башка мамлекеттен алдырабыз дейт. Бизде жок дейт. Андай нерсечи. Менимче Акылайды азыркы учурда баягы операция кылыш үчүн чет өлкөгө жиберип, ошо Түркияга алып барыш үчүн менимче аз эмес каражат талап кылынып атса керек. Аз эмес каражат талап кылынып атат. Эми ошол бизде жоктугунан биз ушул коомчулукка кайрылып атабыз да. Кайрымдуу инсандар. Жалпы жонунан канча акча керек экен деп болжолдоп атасыздар? Жалпы жонунан $5000. $5000 акча каражат керек болуп аткан учуру турбайбы азыр? Эмесе биз дагы өзүбүздүн жарандарыбызга кайрылсак болот. Эгерде дал ушул кичинекей Акылайыбыздын көзү көрүп, жакшынакай эл катары бөбөктөрдүн арасында ойноп күлүп чоңойсун десеңиздер, сиздер дагы кайрымдуулук кыла алсаңыздар, анда албетте биз көрсөткөн дал ушул эсеп дүмүрчөгө өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды которсоңуздар болот деп айткым келет. Батмажи, азыр мынакей Акылай азыркы учурда бала бакчага барат экен. Бүгүндөн баштап барды. Бара баштады. Адистешкен, атайын бала бакча бар. Адистештирген, бала бакча бар. Бала бакча. Ал жака кандай балдар барышат? Көрүүсү начар, такыр көрбөгөндөр. Мультфильмдерди көрөт, кадимки эле бөбөктөрдөй да өзүн алып жүрүсү Акылайдын. Ооба, ошондой бийлейт, ырдайт. Аябай эме, кандай десем, тың да өзүнө. Аябай. Акылай, ырдап бересиңби бизге? Акылай, бийлеп бересиңби бизге? Бийлеп бересиң?
акылай бийлеп бергиси келбей атат, ойлонуп атат азыркы учурда. Мынакей биздин катарыбызда азыр биз ошол сиз жардам сурап кайрылгандан кийин көптөгөн инсандарыбыз биздин берүүбүзгө баягы кол сунуп ушул берүүгө келүүгө макул болду. Биздин катарыбызда Сени сүйөм кайрылымдуулук фондунун жетекчиси отурат. Менимче сиздерге да ушул Акылайдай болгон, Батма эжедей болгон инсандар көп кайрылса керек жардам сурап. Ооба, кайрылышат. Биздин Кыргызстанда өтө эле муктаж болгон адамдар абдан көп. Анан бир чети биз баардыгына эле жардам бериш өтө кыйын болот да. Ошон үчүн биз коомчулукка элибиз бар дегендей, кыргыз эли аябай мындай кайрымдуу иштерге жүрөктөрү ачык. Мен бун үчүн Кудайга аябай ыраазычылык айтам да. Ооба, жетим, жесир, жакырчылыкта жашагандар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Ошолорго ушундай кайрымдуулук иштерди кылып, колубуздан келишинче жардам берип жүрөбүз. Мынакей Акылайга азыркы учурда мындай каражат керек болуп атыптыр да. Сиздер кандайдыр бир жардам көрсөтө аласыздарбы? Ооба, биз ошо барып келгенге жол киресин таап бере алабыз. Биз ошол жол киресин көтөргөнгө шарт милдеттеме ала аласыздар. Бул 850 евро. 850 евро. Сиздердин кайрымдуулук фонду. Сурагым келип атат да, сиздер мындай өзүңөрдөн кандайдыр бир акча каражат бөлө аласыздарбы, же сиздердин мындай издөө жолдору болобу, сиздер дагы кайрымдуу инсандарга кайрыласыздарбы? Ооба, Кудайга шүгүр, кыргыз эли аябагандай ушу кеңпейил, боорукер калк келет экенбиз. Анан элибиз деген бар, дос чара деген болот, тааныштар деген болот. Анан өзүбүздөн дагы чыгарып дегендей ушундай биримдик менен ушундай акылдашып кеңешип, анан ушундай акча каражатты жыйнап, анан биз мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз да. Барып келгенге жол киресин. Мынакей жакшы экен, келиңиздер кол чаап коелучу биздин Гүлжан эжекебизге. Дал ушундай инсандар бар үчүн дүйнө өзгөчө кооз, дүйнө өзгөчө кереметке ишенет деп ойлойм. 850 еврону Акылайдын жолуна таап берем деп убадалады Гүлжан эжекебиз. Андан сырткары дагы 5000 доллар дедиңиз, жалпы жөнүнөн алганда. Ошондой жалпы жөнүнөн керек. Баягы дары дармеги, ал жердеги ухоот, кам көрүү баардыгы кирет эмеспи? Биз ушул нерселердин баарын эске алып, дагы бир инсанды эфирибизге чакырган элек. Бул жерде жардам берели деген коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси отурат биздин катарыбызда. Темирлан Байы уулу. Саламатсызбы, Темирлан? Сиз дагы кош келипсиз. Негизи эле айкөл инсандарды эфирибизге чакырып, дал ушундай кичине да болсо, кичинекей Акылайыбызга жардам болсун деген ниетте чакырып отурабыз да. Темирлан, менимче сиздерге дагы көп кайрылса керек да, ушундай тагдырлар менен кайрылгандар. Ассаламу алейкум. Ооба, биздин фондубузга ушу мүмкүнчүлүгү чектелген, ошондой эле жардамга муктаж инсандар көп эле кайрылат. Алар үмүтүн үздүрбөй, алардын суроосуна биз жоопсуз кайтаруудан бир аз баш тартып, олорго жардам бергенге аракет кылып келебиз ушуга чейин. Баардык эле кайрылгандарга жардам бере бересиздерби, же сиздер ошол документтерин алып, изилдеп көрүп, анан жардам бересиздерби? Ооба, эң биринчиден ошо документтерин көрөбүз, аныкпы, диагноздору. Анан ошого карап, ошол анык чын болсо, ошого чын дилибиз менен жардам бергенге аракет кылабыз. Мисалы, сиздердин баягы болду эле сиздердин тажрыйбаңыздарда жөн эле кайрылышып, анан чындыгында оорубаган, жөн эле кайрымдуулук сурап жүргөн жарандар кездешти беле? Ондой инсандарды просто интернеттен гана көрүп атабыз, бирок бизге андай туш келе элек. Кандай жардам көрсөтө аласыздар? Мынакей азыр Акылай чоң энеси менен, тайнеси менен келип отурат биздин студиябызга. Ушундай жардам болсо дейт да, мына Гүлжан эжеке 850 еврону таап берем жолун деп өзү милдеттеме алып отурат. Сиздерден кандай жардам күтсөк болот, Темирлан? Биздин фонд эң башкысы ушу жардамга муктаж инсандардын көйгөйүн чечүүгө бир себепчи бололу деген максатта ачылганбыз. Биздин жардам азыркы учурда Кудайга шүгүр мигрант мусулман бир туугандарыбыз, кыргыз элибиз ушу жардам берип көрсөтүп келип атат жардамдарын. Ошол инсандарга да ушул карындашыбызды алып чыгып, жана базарларга Жет областы кыдырып, же болбосо өзүбүздүн шартыбызга карап, кайсы райондо болсок, ошол шаардын базарларына чыгып, акчалай жардам топтоп беребиз биз. Ага иштеп бере турган өзүбүздүн ыктыярчы волонтер
балдар, кыз кызматкерлерибиз жигиттер бар. Канча киши эмгектенет дал ушундай ыктыярчы болуп, чоң жүрөктүү, айкөл инсандар канча Ол болот? жерде 2 укам, анан аялым жубайым. Келинчегиңиз бар, азырынча. Анча көп эмес, мындай чакан команда Төртөөбүз. экенсиздер да. Мен менен 5 Азыркы учурда канча инсандарга жардам бергенге мүмкүн болду сиздерде? Эми биздин себепчү болуу максатын көп эле адамдарга себепчү болдук десек болот. Азыркы учурда ошо биз жардам бердик деп айта албайм, бирок ошонун аз да болсо себепчи болуп, өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтүп, акчачы болуп бердик да. Мисалы үчүн Акыл айга азыркы учурда кандай жардам көрсөтсөк болот? Сиз айттыңыз, базарларга баягы өзүңүздөрдүн ыктыярчыларыңыздарды жөнөтүп, жардамдарды топтогонго мүмкүнчүлүк бар дедиңиз. Дагы башка жолдору барбы? Башка жолдору ушу карындашыбызды видео тартып, өзүбүз дагы. Анан өзүбүздүн каналдарыбызда дагы адамдарыбыз бар. Ошол инсандарга биз таратабыз. Алар Сбербанк, ошондой эле Элсом жана карта шотторго которуп коюшат да. Социалдык желилерде көбүнчөсү. Андан башка дагы кандай жолдору бар? Деги эле Жет областты кыдырып, ушу марафон уюштуруп, жана ошондой эле чоң концерттерди уюштуруп, жардам бергенге аракет кылабыз. Акыл айга дал ошондой мына аз эле убакыт калган экен, ал квотанын аякташына, ошол мүмкүнчүлүктүн бүтүп калышына канча убакыт бар, Батмай эже? Ушул жылдын аягына чейин. Ушул жылдын аягына чейин. Октябрь, ноябрь, декабрь болгон 3 эле ай калган экен да. 3 айдын ичинде дал ошондой концерт уюштурууга мүмкүнбү? Мисалы Акыл айга. Концерт уюштурганга мүмкүн, бирок азыркы учурда баардык эл мына кайрымдуу инсандар бар, бирок концертке чейин эле биздин көзүбүз жетет азыркы учурда, Кудай кааласа. Ушу марафондон эле уюштуруп, анан социалдык ошо интернет аркылуу топтоп бергенге аракет кылабыз. Чогулуп калат. Ошо топтолгон акча көзөмөл түз бир туугандарынын көзөмөлүндө болот, бизде чогулган акча. Ошо бир туугандарына, ата-энесине, ошондой эле бир туугандарына отчет берип турабыз. Бир нерсени сурагым келип атат да, Гүлжан айым, жана кайрымдуулук десе эле, көпчүлүгү мен баягы чыгармачыл инсан катары билем, баягы ырчыларды чакырып, концерт уюштуруп, ошо билеттерин сатышып, ошондон түшкөн каражатты ушул кайрымдуулук катары, мисалы бөбөктөрүбүздүн ден соолугу жабыркаган инсандарга дайым колдоо көрсөтүп келет да. Бирок ушундай кайрымдуулук концерттер өткөндө, мындай барып калсак, кээде эл ушунчалык аз болот да. Мындай ырчылар баягы кайрымдуулук десе келип, кызматын кылып, баягы ырдап берейин деп келет, бирок мен кээ бир учурда болот, 1-2 адам инсан отурган учурларды көрүп ойлоп калам да. Ушу билеттерди таратууда жардам берсе болмок депчи. Сиздер айтып атасыздар, айкөл инсандар абдан көп, жардам бергендер көп депчи. Кандай жагдайдан улам ушундай болуп калып атат? Элдер билеттерди албай коюп атабы же тескерисинче жөн эле кайрымдуулук катары акчасын берип, билетин алып коюп, концертке келбей калган учурлар болобу? Мындайда кээ бир убактарда адамдар жана мүмкүнчүлүгү жок да. Бирок ал кайрымдуулук ишке уккандан кийин алар билетин алышат. Бирок барганга мүмкүнчүлүгү жок болот да. Ошол акчаны бирок билетти алышат. Анан ошон үчүн келбей калышат го. Эң негизгиси ошо акчасын беришет да. Кандай деп ойлойсуз Темирлан? Эмнеге элдер Биз деле ушу эжебизге кошулабыз. Бирок анча-мынча көпчүлүк эл азыркы учурда баягы иштерине, жумушуна карап калат. Ошо инсандар бир тууганыбы, кошунасыбы же айылдашыбы деп карабайт. Деги эле момун мусулман, бир тууган мусулманмын деген инсан ошол кайсы бир тууган болбосун жардам берип, ошо билетин алып коет көбүнчө. Биздин баштан өткөн иштер. Анан өздөрү туугандарын жөнөтөт же балдарын жөнөтөт, ошондой да. Мындай уюштуруучулар тарабынан мындай туура эмес уюштуруу иштери болуп, билеттерди сата албай калган учурлар дагы болсо керек менимче. Андайлар болот. Эмесе келиңиздер, биздин катарыбызда ушул кичинекей Акыл айдын апасы Гүлзана келип олтурат. Гүлзананы кол чабуулар менен ушул жакка чакырып алайынчы. Келиңиз. Саламатсызбы Гүлзана? Келиңиз. Кош келипсиз. Көрүнүп атабы бияка? Көрүнүп атабы. Бияка Акыл айга жакыныраак отуруп алыңыз. Сиздерден бери издеп атты эле, апам каякта деп Гүлзана. Кош келипсиз студиябызга. Сизди көрүп турганыбызга дагы абдан кубанычтабыз. Рахмат, саламатсыздарбы? Гүлзана, көз айнегиңизди алып койсок болобу? Жарыкка көзүм эме ооруйт да, ача албайм. Көзүңүздү ача албай атасыз. Сиздин да көрүүңүз начар турбайбы? Начар экен. Бул тубаса, мынакей Батмай эже айткандай, эки балаңыз тең дал ушул Гүлзанадай болуп, мындай жакшы көрүнөт. Мындай үрүл-бүрүл көрөсүзбү? Бир нерселерди караанды. Ооба, көрүнөт, өз алдымча жүрөм.
өз алдынча жүрөсүз. Жүрө берем, Өңдөр кадимки өңдөрдөй көрүнөт. ооба көрүнөт, бирок алысты көрбөйм. Адамдын беттери мисалы аз сиздин бетиңизди көрбөйм да. Көрө алган жоксуз. Мындай эле караң көрүнбөсө. Силуэттү көрүп атасыз, Да, Сиздин өзүңүз ушундай, анан кызыңыз дагы дал ушундай болуп калышы мүмкүн турбайбы эгерде биз бул нерсени дарылабасак, туурабы, барып көрүүсүн жоготот. көрүүсүн жоготуп калат. Гүлзана дагы баягы бала кезинде көрчү да жакшыдай эле. Чуркап эле жүргөн булар. Сол эле мектепте окушкан. Атайын адистештирилген мектепте эмес, сол эле мектепте окушкан. Мындан кийинки балам бул 89 ал 90. Ал такыр көрүүсүн жоготуп калды. Жоготуп койду. Анда убагында ошол дараланбагандыгы үчүн, медицинанын өнүкпөгөнү үчүн. Бизди такыр болбойт деп койгон да, үмүтүбүздү үзүп койгон. Башында сиз айттыңыз го, баягы ойноп жүрчү кадимки балдардай, кадимки мектепте окуган дедиңиз. Анан көрүүңөр качан начарлаганын билдиңизби, Гүлзана? Мында баягы кескин түрдө жакшы көрө албай калган учурлар байкалдыбы сиздерде? Мен ушу төрөгөн сайын түшө берди. Азыр такыр эле түшүп калды да. Канча балаңыз бар? Акылай, Айдана, Баястан. Айдана, Баястан. Ал башка балдарыңыздын көрүүсү жакшыбы? Эки кызым ушундай да, майып. Анан балам, эркек балам жакшы. Жакшы эле көрөт. Жакшы. Уулуңузда андай коркунуч жокпу? Көрбөй калат деп. Жакшы. Айдана канча жашта азыр? Мындан 12 жашта. 12 жашта. 6 класс. Көрүүсү начар. Ал дагы адистешке мектепте окуйт. Айдананы баягы дарылаганга мүмкүн эмес бекен? Мүмкүн, бирок биз эми көп жерлерге кайрылдык. Убагында кайрылганбыз, бирок болгон эмес. Көбү баш тартып койгон да, анан деп эле үмүтүбүздү үзүп калганбыз. Демек баардык нерсе барып такалып, баягы акча каражатына такалат турбайбы? Акча каражатына такалды. Эгер мындай кайрымдуу жарандарыбыз көп болсо, дал ушул үй бүлөгө жардам берем десеңиздер, албетте сиздердин колдоо экендигин айткыбыз келет. Айдана деген дагы бир дал ушул үй бүлөнүн кызы бар экен, 12 жаштагы. Дал ушул Айдананы дагы дарылоого эгерде баягы мүмкүн боло турган болсо, сиз дагы кайрымдуулук иш жасап, дал ушул бөбөгүбүздүн тагдырын чечүүдө дагы бир зор роль ойнойсуз десем жаңылышпасмын да. Мынакей биздин катарыбызда азыр Умар отурат. Сиз мындай кайрымдуулук иштерге катышып жүрөсүзбү? Кайрымдуу нерсе, жакшы нерсе да бул. Силер дагы бул ушул передача алып чыкканы жакшы болуптур да, кайрымдуулук нерсе. Анткени азыр телевизордо канчалаган кыргыз элин көрүп отурат, бирок буну мындай телефондон карасаң, интернеттен карасаң мындай алдап атат деген сезимдер болот да ар бир адамдачы. Ошол сезимдерди силер жокко чыгарып атасыңар да. Мындай нерсе болот, мындай нерсе Аллах таалам жараткан нерсе бардык нерсе болот да. Беш кол тең эмес дейт. Ошон үчүн биз кайрымдуулук кылсак бул өтө жакшы нерсе. Бул жакшылыгын кийин Аллах тааланын алдына барганда көрөбүз да. Канчалаан адамдар ушундай көрүүгө муктаж, канчалаан адамдар ушундай басууга муктаж да. Биз ошого жардам берсек эч качан биз байып кетпейбиз же кем кетпейбиз да. Кичинекей акча үчүн биз бирөөнүн бактысын ойлоп жакшы бир иш кылсак, биз өзүбүз үчүн аябай жакшы нерсе болот деп ойлойм да. Рахмат сизге, Умар. Азыр болсо биз адамдын көрүүсү тууралуу сюжет даярдадык элек. Дал ушул сюжетке назарыңыздарды буралуу, андан соң биз кайрадан эфирибизге кайтып келебиз. Жашоонун мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Кээде аны тагдыр чектейт же өзүбүз чектеп алган учурлар жок эмес. Коомдогу 6 саны аман адамдарга салыштырмалуу сыноого сынбай, ийгиликке жетүү үчүн аракет кылып, өз атын тааныта алган замандаштарыбыздын бар экени кубандырбай койбойт. Коомго үлгү болуп, өз тагдырына таарынбай, турмуштун сыноолоруна тик турган таланттардын бири ырчы Улан Осмон уулу. Улан Осмон уулу Ош облусунун кулуну. Уландын көзү азиз болгону менен таланты абдан күчтүү. Гитарада кол ойнотуп, жагымдуу үнү менен Апама, Шам жагалы, О гүлүм жана башка чыгармаларды аткарып, өз угармандарын таба алды. Жанымдагы жакын адамдарымды көрбөгөнүм менен, алардын мээримин жүрөк менен сеземин деген Улан үй бүлөлүү. 2013-жылы жүрөгү тандаган бийкечке баш кошуп, азыркы учурда бактылуу ата. Колу да буту да жок төрөлүп, дүйнө кыдырып, лекцияларды окуп, адамдарды ишенимге чакырган бул Ник Вуйчич. Ал сербиялык иммигранттардын үй бүлөсүндө туулган. Ник бала кезинде депрессияга көп калчу. Башкалардан айырмаланган Ник 8 жашында өзүнүн дене боюндагы кемчиликтерин көрүп, кайгырып, кыйналып, суицидке чейин барууга аракет кылган. Бирок ата-энесинин ыйлап жатканын, кантип жерге коюп жаткандыгын элестетет. Ошондо гана күнү түнү кол бут берүүсүн тилегенин, ишке ашпай, эч кандай майнап чыкпаарына көзү жетип түшүнгөн, ошондон баштап өзүнүн кемчиликтери жөнүндө көп ойлонууну токтоткон. Ник сол бутунун ордуна 2 манжасын колдонуп, жеке өзү тиш жууганды, телефонго жооп бергенди, ал гана эмес компьютерди иштетип жазганды дагы үйрөнгөн.
Ата энеси өкмөттөн орто мектепте окууга уруксаат алышкан. Бирок Ник менен классташтары таптакыр ойногусу келген эмес. Себеби Ник эч нерсе кылганды билчү эмес. Топту тепкенди, тосконду, кубалаганды Чуркай дагы алган эмес. Бирок ага карабастан Ник өтө жакшы окуган. Ал 7-классында класска башчы болгон. Кичинекей болгонуна карабастан кайрымдуулук акцияларына катышкан. Бир гана булар менен чектелбестен сүзгөндү, скейт тепкенди, компьютерди колдонгонду дагы билген. Ал мындай деген: эгерде мени Кудай ушундай кылып жаратса, демек мен Кудайга ушундай бойдон керекмин деп айткан. Ник Гриффит университетинин каржылык пландоо бөлүмүндө студент болуп жүргөндө бир күнү студенттердин алдына чыгып берүүсү боюнча чакырып алат. Ник студенттердин алдында өзү эмне билсе ошол нерселерди айтып берген. Аягында залда отургандардын баары кол чабышып, ыйлап жиберишкен. Үйгө келип ата энесине жарыялайт. Ал ошол кезде түшүнгөн эмне менен алектенсе болот жана бул жашоодо эмне аны кызыктыраарын. Ушул убакыттан тартып ал жылына 250 лекция менен өлкөлөрдү кыдырып, бийик ийгиликтин тепкичине көтөрүлө баштаган. Ал дене бою толук, 6 саны аман адамдар жасабаган нерселерди, иштерди жасай алган. Ал Жашоо чексиз деген фонддун лидери. Ал өзүнүн лекцияларында адамдарга ишеним керек экендигин баса белгилейт. Вуйчичтин биринчи китеби «Жизнь без ограничений» деп аталып, эң кызыктуусу китебин өзү өз алдынча компьютерге басып чыгарган. Бүгүнкү күндө Ник Калифорния штатында жашайт. Ал эми 12 февралда 2012 жылы досу татынакай айым Канае Миахарага үйлөнгөн. Жубайынын дене бою толук адам, жашоосу, жумушу, эс алуусу менен өтөт. Бош убактысында лекция жана каттарга жооп берет. Ник гольф ойнойт, балык уулоону жактырат, серфинг менен машыгат. Ал кичинекей балдарга жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берип келет. 2005 жылы Австралиялык жаш инсан деген наамга ээ болгон. 2009 жылы Көпөлөктөр цирки киносуна тартылган. Бул жерде Уилл анын жашоо тиричилиги көрсөтүлөт. 24 өлкөгө барып, мектептерге, университеттерге ар кандай лекцияларды өтүп келген. Анакей өзүңүздөр көргөндөй эле адистер көздүн көрүүсү тууралуу дал ушундай өзгөчөлүктөрдү айтып өтүштү. Биз берүүбүздү улантсак. Операция качан болот? Операция Кандай акча топтолсо эле ошондо өчүп кетесиздер да? ооба. Ушул каражатка эле карап турабыз. Каражат. Кимдер барат акылайды коштоп? Мен өзүм эле жалгыз барам. Өзүңүз жалгыз барасызбы? Сизден сурагым келип атат да, мисалы үчүн ушул Гүлзананын мындай көрүүсүн оңдогонго азыр мүмкүн эмеспи? Сиз кайрылып көрдүңүз беле атайын адистерге? Балким сизде дагы дал ушундай мүмкүнчүлүк бардыр. Акча каражаты жетишсиз болгон үчүн бул нерсени, бул вариантты карабай жүргөн чыгарсыз деген суроону бергим келип атат. Мен жооп берсем болобу? Болот албетте. Булар өзү тубаса кареги жоктор өлүшөт экен. Эми буга карек койгондон кийин буга деле мүмкүн болсо керек. Биз анан көп деле акча каражаттын жетишпестигинен көп мындай чыгынган жокпуз да. Анан ушундан кийин гана болот турбайбы деген сезимдер бизге Аракет кылып, аракет чапкылап, акча издеп, кайрымдуу инсандарга кайрылып аткан кезиңиздер турбайбы? Мындан кийинки балам дагы ошол Медведевке көрсөтсөк айтты. Сол көзүңдө үмүт бар экен, оң көзүң бүтүптүр деди да. Эми сол көзү кичине көрүүсү бар. Ошол жарык менен мындай ориентир менен өзү жүрө берет да. Менче ушул абдан оор болсо керек Батма эже. Ушул эки балаңыз тең дал ушундай көрүүсү начар болгон үчүн баягы уулуңуздуку өтө начар дедиңиз, такыр эле көрбөй калды дедиңиз. Азыр дагы эч нерсеге карабастан ушу неберелериңиз көрүүсү жакшы болуп кетсе экен деп аракет кылып аткан экенсиз да. Сурагым келип атат да, балаңызга ким кам көрөт? Балам үй бүлөсү бар, келинчеги бар. Келинчеги көзү соо. Анан азыркы учурда 2 уул, 1 кыз бар. Анын да 1 кызы ошондой төрөлгөн. Анан негизи менин карамагымда 5 да мындайдан. 3 неберем, 2 балам. Анан эми баары эле көрүп кеткиси келет экен. Анан жанагы балам көрбөй калгандан кийин аябай жаман болдук, депрессияга учурадык. Чуркап эле жүргөн баланы көрбөй калса жаман экен анан. Баары эле көрүп кетсе жакшы болмок эми. Ага акча каражат керек экен да. Анан азыр үй бүлөсү бар. Келинчеги жакшы буюрса жетелеп жүрөт азырынча. Билбейм келечеги кандай болот эми. Кудай билет да. Анан ушу көрүп кетсем деген үмүт көп да. Көрүп жүрүп көрбөй калган өтө жаман нерсе экен бул. Анан мен сизди ошол өтүп кетип атканыңызды эле
баягы аракет кылып жарандарыбызга кайрылып көрдүңүзбү? Ошондой боорукер жарандарыбыз барбы экен? Кайрылып көрдүм, анан силерге окшогондор көп дейт да, көп эле жок ушул. Силерге окшогондор көп дейт, анан биздики эмне үчүн мындай болуп калат деп эле таң калам анан. Силерге окшогондор толтура кыргыз элинде деп койт экен. ТВга деле кайрылып көргөнбүз, телефондорун алып калышат, анан эле чалбайт. Биз чалсак бош эмеспиз дейт, анан болбойт экен да деп эле калганбыз үмүтүбүздү. Анан сиздерге рахмат, сиздердин жамаатыңыздарга. Аябай үмүтүбүзгө үмүт кошулду да. Жүрөгүбүз жылып калды. Сиздерге өтө чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Батма эже, Гүлзана, мен ушунчалык айткым келет. Үмүтүңүздү үзбөңүз, анткени эч качан үмүт кылган адам эч нерседен кургалбайт. Адамга мүмкүн болбогон нерсе Кудайга мүмкүн да. Кудайдын колунан баардыгы келет. Ушу Кудай бир кереметтүү күчү менен ушу сиздердин үй бүлөңүздөрдүн баардыгынын көзү ачылып кетсин. Ушунчалык ошол нерсени биз баарыбыз тилейбиз. Үмүтүңүздү эч качан үзбөңүз. Баары жакшы болот демекчимин да. Рахмат эжеке, сизге чоң рахмат. Келиңиздер, азыр болсо биз ушул Батма эжебиз менен Гүлзананын кайрылуусуна назарыңыздарды буруп койсок. Урматтуу кадырман калай кыргыз элим. Эми кыргыз элибиз эч качан ушундай бир кыйынчылыкта, катчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Эми колуңуздардан келген ушу жардамдарды аябасаңыздар деп мен сиздерден суранып кетет элем. Эч ким оорубасын, эч ким ушундай жардамга муктаж болбосун. Алла таалам эч кимди ушундай муктаж кылбасын. Ден соолугунан эч ким ушундай чектелбесин деп айтар элем да. Баардыгына ден соолук каалайм. Сиздерден ушул үмүтүбүз ушул эми. Бизге колуңуздардан келишкен жардамдарыңыздарды аябасаңыздар, алдын ала баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Рахмат сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн. Батма эже ушунчалык күчтүү айым экенсиз, эч нерсеге карабастан дал ушинтип ары бери чапкылап, акча издеп, каражат издеп, ушул өзүңүздүн неберелериңиз, балдарыңыз көрүп кетсе экен деп аракет кылып жүргөн экенсиз. Дал ушул аракетиңиз текке кетпей, ылайым ушул бөбөктөр, уул кызыңыз көрүп кетсин деген тилекти айткыбыз келет. Чын эле айтканда сиздерге да чоң рахмат, Гүлжан айым, Темирлан, сиздерге. Сиздерде айкөл инсандар бар. Кыргызстаныбызда мындай кереметке ишенет деп ойлоймун. Ушундай инсандар бар үчүн биз жалпы эле теле көрүүчүлөрүбүзгө кайрылгыбыз келет. Эгерде сиз дагы дал ушул Батма эжекебиздин үй бүлөсүнө мынакей уулу кызы көрбөйт экен, 3 небереси көрбөйт экен, булардын көрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен деген атайын адистер айтышкан экен. Болгону чоң акча каражаты сапталат экен, керектелип жаткан учуру. Эгерде сиздер да кайдыгер карабасаңыздар Батма эжекебиздин үй бүлөсүнө, анда сиздер дагы дал ушул телефондор аркылуу байланышып, биз көрсөткөн эсепке өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды жасасаңыздар болот деп терең ишенем. Бактылуу болом десең, жардам сураган инсандарга өзүңдүн